7 каналдын эфирдик убактысын түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Садыр Жапаровдун инаугурациясында сүйлөй турган сөзү кандай болоору көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Ош электр ишканасынын мурдагы башкы директору Дыйканбай Даминов 1 миллион сом пара алууга шектелип кармалды. Акылбек Жапаровдун акылынан сүйлөйбүз. Эмгек мигранттарын Москвага поездге салып жөнөтүүнү сунуш кылды. Ушул ачка болгон элди сыртка жөнөтүп салып, өзүбүз мындай тынчыраак ушул мамлекетте жашайлык деген бир таризде ушу бир позицияны кармаган сыяктуу болуп чыгат да. Кайра кармалган Калыс Жумакановдун кылмыш иштери артып баратат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин маалыматтарды ушул учурда социалдык тармактарыбыздан да түз эфирде көрсөңүздөр болот. Ал үчүн YouTube, Facebook, Instagram баракчаларыбыз түз эфирде иштеп жатат. Коронавируска каршы эмдөө өлүм коркунучун азайтат. Ага ылайык 1 миллион 200 адам эмделет. Ал эми 23 январдан тарта чет өлкөдөн келген кыргызстандыктар акыркы 72 саат ичиндеги ПЦР анализи терс чыккан маалымдама жок болсо өлкөгө киргизилбейт. Ооруга чалдыккандардын ичинен Бишкекте бир, Чүй облусунда 1 адам каза болду. Ал эми жуктуруп алгандардын саны соңку бир күндө 155 адамды түздү. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 83.585 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 79.509 киши айыгып чыкса, 1.394 адам каза болду. Оорунун очогу Бишкек жана Чүй облустары болууда. Бүгүнкү күндө стационардык дарыланууда 708 бейтап бар. Андан тышкары 1044 бейтап үй шартында дарыланууда. Алардын ичинен 4 адам канааттандырарлык абалда, 444 адам орто оордукта, 225 адам оор абалда жана 33 адам өтө оор абалда. Коронавируска каршы эмдөө өлүм коркунучун азайтат. Мындан улам Ковакс программасынын алкагында коронавируска каршы 1 миллион 200 кыргызстандык эмделет. Бул өлкөнүн жалпы калкынын 20%-ын түзөт. Учурда эмдөөнү этабы менен жүргүзүү маселеси каралууда. Биринчи кезекте саламаттыкты сактоо тутумунда иштеген медициналык кызматкерлерди, андан кийин жумушта байланыштуу тобокелдик тобуна кирген жана калкты тейлөө кызматын көрсөткөн адамдарды эмдөө пландаштырылууда. Вакцинация боюнча маалыматтар ачык болуусун жогорку кеңештин депутаттары талап кылды. Анткени учурда бул жаатта кооптонгон жарандар көп болгондуктан алгач мамлекеттеги жооптуу кызматтардын жетекчилери эмдөөдөн өтүү керектигин айтышты. Спикер, премьер-министр, саламаттык сактоо министрлиги өзүлөр үлгү катары түз эфирде ушундай, мисалы спутник болобу, кайсы вакцина болбосун, өзүлөр вакцинация кылынсын. Анда уже эл ишенип баштайт. Бул вакцинаны колдонсо болот. Андай болбосо, мына көрүп атасызго, кээ мамлекетте өзүлөр вакцинаны чыгарышат, а бирок алардын жетекчилер ошол менен вакцина менен колдонушпойт. Ошондуктан бизде үлгү катары ушундай болуш керек. Коронавирус инфекциясынын жаңы штаммынын өлкөгө кирүүсүн алдын алуу максатында үстүбүздөгү жылдын 23 январдан тарта өлкөгө авиатранспорт аркылуу келген кыргызстандыктар үчүн акыркы 72 саат ичиндеги ПЦР анализи терс чыккан маалымдамалары сөзсүз болушу керек. Эгер маалымдама жок болсо, жаран өлкөгө киргизилбейт. Деген менен бул ыкма чет өлкөгө чыкчу мигранттарга бир топ түйшүк жараткан. Жана ошондой эле жаңы дагы өзгөчөлүк бул анкета киргизилди. Анкеталарды ошол учуп келе жаткан учурда авиакомпаниялардын бортпроводницалары сиздерге ошо учактын ичинде таратылып берилет. Ошо учактан сиздер ошол анкетада керектүү маалыматтар, анкетага жазыла турган керектүү маалыматтардын баарын толтуруп, келгенден кийин аэропорт Манастан же аэропорт Манас Оштон же аэропорт Ысык Көлдөн ошол саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери СКП деп коебуз, ошолорго тапшырууңуздарды керек. Учурда Бишкектен Москвага жумасына бир жолу авиатрафик жана аэрофлот компаниялары каттамдарды аткарып жатат. Беле кетсек, бул каттамдарга эч кандай негиздеменин кереги жок. Мындан сырткары күнүнө аэрофлот компаниясы менен жүргүзүлгөн рейстерде Россиянын талабына ылайык негиздемелер керектелет.
Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзакматов, 7 канал, Ош. Президент Садыр Жапаровтың ант берүү аземи 28 январ күнү өтөт. Бул тууралуу президенттин аппараты билдирди. Белгилүү болгондой, жаңы шайланган президенттин кызматка киришүү салтанаты Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында болот. Бул рет ант берүү аземи мурункулардан эмнеси менен айырмаланары жана президент Садыр Жапаровтың инаугурацияда сүйлөй турган сөзү кандай болору көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарды. Шайлоого катышкан 17 талапкердин ичинен жалпы шайлоочулардын 79,20% добушун алган Садыр Жапаров президент болуп шайланды. Эми анын инаугурациясы 28 январда өтүп, расмий түрдө кызматка киришет. Инаугурация, латынча инаугуро, жарык кылуу, арноо, ардактоо. Бир катар өлкөлөрдө жаңы же кайра шайланган мамлекет башчысынын кызматына киришүү алдында өткөрүлгөн салтанаттуу ант берүү аземи. Эл алдында президенттин ант берүүсү инаугурациянын өзөктүү моменти, конституциялык маанидеги акт болуп эсептелет. Ант бергенден кийин президент кызматына киришти деп табылат. Президенттин милдетин аткаруучу жана жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Садыр Жапаровдун кызматка киришүү аземин даярдоо боюнча уюштуруу комитетин түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ант берүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин курамы: Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович, президенттин аппаратынын жетекчиси, уюштуруу комитетинин төрагасы; Шайылдабекова Нуржан Кармабековна, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымы, уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары; Новиков Артем Эдуардович, премьер-министрдин милдетин аткаруучу жана биринчи вице-премьер-министр, уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары; Аманбаев Бактыбек Абдилашимович, өкмөттүн аппаратынын жетекчиси, министр; Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич, жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси; Өмүралиев Таалайбек Барыктабасович, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы; Казакбаев Руслан Айтбаевич, тышкы иштер министри; Ниязбеков Улан Омоканович, ички иштер министри; Ажикеев Бообек Эргешевич, өзгөчө кырдаалдар министри; Мукашев Кыялбек Белекович, финанс министри; Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович, саламаттыкты сактоо министри; Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, маданият, маалымат жана туризм министри; Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы; Түлөбаев Балбак Зарлыкович, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу; Алиев Бактияр Жеңишбекович, коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору; Жумаев Алтынбек Мусаевич, 7 канал телерадио компаниясынын жетекчиси. Президенттик администрациянын башчысы Сүйүнбек Касмамбетов билдиргендей, Жапаровдун ант берүү аземине чакырылгандардын 70% жөнөкөй жарандар жана коомчулуктун, маданияттын, илимий интеллигенциянын өкүлдөрү. Мындан тышкары чет элдик мамлекеттердин дипломатиялык миссияларынын башчылары, Кыргыз өкмөтүнүн, жогорку соттун, конституциялык палатанын жана борбордук мамлекеттик органдардын мүчөлөрү катышат. Инаугурацияга жалпысынан 15 миллион сом бөлүнүп, учурдагы чыгым 10 миллион сомду түзөөрү маалым болду. Өз убагында Уинстон Черчилль ал ушинтип айткан сөзү бар экен шайлангандай: мен азыр, урматтуу элим, силерге өзүмүн жашоомду арнайм, өзүмүн каныман жана териммен башка эч нерсени бере албайм депчи. Ошондой эле азыркы оор акыбалды эске алуу менен мен ойлойт элем, шайланган президент акыркы тамчы каныма чейин иштеп берем, колуман келген бардыгын кылам деген жакшы үмүт пайда кылуучу мындай послание кылыш керек да. Биринчи жолу эгемен Кыргызстандын тарыхында Акаев Кыргызстандын президенти болуп 1990 жылы 27 октябрда жогорку кеңештин отурумунда 179 депутаттын колдоосу менен шайланган. Туура бир жылдан кийин 1991 жылы октябрь айында болгон шайлоодо жана 1994 жылдын январь айында өткөн элдик референдумда мамлекет башчысы болуп биротоло бекитилип, ант берген. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого.
2005 жылы 14 августта Бишкекте Кыргызстандын экинчи президенти Курманбек Бакиевдин кызматка киришүү аземи болгон. Өзгөчөлүгү биринчи жолу президенттин ант берүү аземи жалпы элдин алдында өтүп, ага 12 миңге жакын адам күбө болгон. Бул иш-чараны өткөрүүгө 21 миллион сом сарпталган. Жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Андан кийинки президент Алмазбек Атамбаев инаугурациясында сүйлөгөн сөзүндө тышкы саясатка басым жасаган. Ал Бажы Союзуна мүчө болуу өлкөнүн өнөр жайын жандандырат, өлкө коопсуздугун бекемдейт, коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы чек араларды ачат, элдин жашоо шартын жакшыртат деп айткан. Адилетсиз башкарууга биз эч качан баш ийген эмеспиз. Кыргыздар адилеттүүлүк үчүн өмүрүн берген. 2017 жылы 24 ноябрда Эгемен Кыргызстандын тарыхында президенттин ант берүү аземи Аларча мамлекеттик резиденциясынын Энесай жыйындар залында биринчи жолу өткөн. Анда Атамбаев президенттик кызматтагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктап, экономикалык жетишкендиктерин санактап, Жээнбековго саясий мурас калтырганын өз сөзүндө баса белгилеп, батасын берген. Ал эми Жээнбеков инаугурациялык сөзүндө Атамбаев калтырган мурастын көчүн уламай болгон. Алмазбек Шарсенович зор эрки менен өлкөбүздө жаңы саясий маданиятты калыптандырды. Элдин мүдөөсү менен президент болуп шайланган Садыр Жапаров мурда тарапташтарынын гана лидери болсо, эми аны сындаган оппозициянын, жалпы коомчулуктун, бүтүндөй мамлекеттин лидерине айланды. Коомчулук күтүп жаткан эң негизги нерсе анын ант берүү аземинде сүйлөй турган элге кайрылуусу экенин айтышууда. Инаугурациянын жообун биз 2-3 жылдан кийин күтүшүбүз керек. Ушул инаугурациядагы айтылган ойлордун, бул шайлоодон Садыр Жапаровдун жеңгенинин жообу 2-3 жылдан кийин барып берилет. Аны биз эртең инаугурациядан жолуучу болсо 1-2 ай өткөндөн кийин күтпөшүбүз керек. 1-2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин мына жооп берилди деп анан ошондон иштей албай калса иштей албай калды деп иштеп оңолуп жакшылык болуп кетсе мынакей жакшылык болду иштеди деп. Садыр Жапаров 20 январда премьер-министрлик кызматын тапшыргандыгына байланыштуу Кыргызстандын өкмөтү отставкага кетти. Бирок министрлер кабинетинин жаңы курамы дайындалганга чейин алар өз милдеттерин аткарууну уланта беришет. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясынын 20 январдагы расмий маалыматы боюнча 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров жалпы 1 миллион 105 миң 248 добуш топтогон. Бул добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 79,2%-ын түзөт. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Вашингтонда АКШ президенти Джо Байдендин ант берүү аземи болуп өттү. Ал Америка Кошмо Штаттарынын 46-чы президенти болуп калды. Иш-чарага кылым бою адатка айланган салтты бузуп, өлкөнүн буга чейинки президенти Дональд Трамп келген жок. Ошондой эле буга чейин бир да иш-чарадан калбаган Американын 39-чу президенти Джимми Картер да катыша албай калды. Пандемиянын кесепетинен инаугурацияга чакырылган коноктордун саны чектелип, ал эми салттуу парад сыяктуу массалык иш-чаралар токтотулган. Депутат Акылбек Жапаровдун жумушсуздарды эшелон менен Москвага жөнөтөлү деген сунушу коомчулуктун сынына кабылды. Буга чейин шайлоо алдында элге 70 миң жумуш орундарын түзөбүз деп убада кылган депутаттын ал сөздөрүн ишке ашыруунун ордуна ментип элди кемсинтип отурганын орунсуз дегендер четтен чыгат. Ири бизнестерге ээлик кылып, олчойгон киреше тапкан адам карапайым элдин абалын түшүнө аларына ишеним аз. Акыл үйрөтүүдөн мурда кыңыр иштери боюнча жооп берсин дегендер да болууда. Акылбек Жапаров кезектеги ооз ачырган сунушу менен кайрадан коомчулуктун сынына кабылды. Кечээ парламенттин жалпы жыйынында ал эмгек мигранттарын Москвага поезд аркылуу жөнөтүү керек деген сунушун айтып чыкты. Керек болсо эшелон кылып поездар менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Уурулук аябай катуу күч алды бүгүнкү күнү. Анан же жумушу жок болсо, анан ачка болсо, элдер уурулукка кетет, анан каяка барышат. Жапаровдун мындай сунушу айрымдардын күлкүсүн келтирсе, кээсинин кыжырына тийген. Элдин ар намысына шек келтирген орунсуз билдирүүлөрдү жасагандыгы менен коомчулукта таанылган Жапаровга бул ирет да ачуусундар жаап жатат. Өзүнүн элин бага албай, ушул ачка болгон элди сыртка жөнөтүп салып, өзүбүз мындай тынчыраак ушул мамлекетте жашайлык деген бир таризде
ушу бир позицияны кармаган сыяктуу болуп жатат да, болуп турат ушул өзгөчө ушул акыркы 6-созовдун депутаттары да. Эми чын айтайын, бул эми эл душманы деле деген наамды деле берип койсок болот. Элин сыртка кетире берип, ошол жака иштегиле деп, биз бул жакта тынчыраак жашайбыз деген бул өтө туура эмес да. Ушул эле Акылбек Жапаров буга чейин башкача сүйлөп жүрчү. 2015-жылкы парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштеринде элге 70 000 жумуш орундарын түзөөрүн убада кылып, мындан ары эл жумушсуздук запкысын тартпайт деп ишендирген эле. Биз айыл чарбада, энергетикада, кызмат көрсөтүүдө жана өнөр жайда 70 000ден ашык жумуш орундарын түзүүнү ниеттендик. Мен Акылбек Жапаров Бир Бол партиясы менен жоопкерчиликти өз мойнума алууга даяр. Кырдаалга жараша сүйлөп популисттик билдирүүлөрү менен элдин көңүлүн алуунун кыныгын алган Акылбек Жапаров 30 жылдан бери бийликке кандай гана киши келбесин кареги менен тең айланып, кошоматчылыктын чебери атыкка жайы бар. Партиядан партияга секирүү жагынан да алдына киши салбайт. Кыска мөөнөттө эле КСДП, Ар Намыс, Мекеним Кыргызстан партияларына мүчө болууга жетишкен. Мекеним Кыргызстан партиясынын программасын Каныбек Иманалиев экөө жазып, бирок Райым Матраимов ал экөөнү тизмеден чийип салган. Жапаров ар бир партия менен депутат болгон сайын куруу убадаларды берүүнү жакшы өздөштүргөн. Ошондой эле ишкерлик менен алектенбейм деп оозун куу чөп менен аарчыганы менен аны коомчулук бардар адам катары тааныйт. Эгер ишкер болбосо Бишкектин Дамас мейманканасын, бир нече ишканаларды кайсы киреше булагы менен ачкан деген күдүк ойлор коомчулукту экан жойго салып келет. Жапаровду жакындан билген Нурсултан Жумабаев аны мыйзамсыз байыган үчүн жеп ичкен эсепсиз байлыктарын мамлекетке кайтарышы керек деп эсептейт. Жапаровдун көп нерсени айтканы, көп нерсени кылганы, бирок элдин ичинен ушунчалык элдин байлыгын алып жеп ушунчалык байыганы мага жакпай жүрөт. Эмне үчүн байсың? Кандай акын бар байыганга деп мен сурагым келет да. Эмне үчүн башка эл байабайт? Эмне үчүн эл арасында бир болбойсуң? Булар элден өтө байып чыгып, тескери байып кетип атат да. Байып байлыкты, элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын алып, өтө элден чыгып кетип атат. Эске салсак, Акылбек Жапаровдун жубайына тийиштүү делген МИС ишканасына каржы полициясы ири суммадагы салык төлөөдөн качуу фактысын аныктап, кылмыш ишин козгогон. Көп өтпөй МИС компаниясы мамлекетке келтирген зыянды кайтарганын Финполдун төрагасы Сыймык Жапыкеев ырастаган. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. Ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган жетекчи кайрадан кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов мамлекетке ири өлчөмдүү зыян келтирген деген шек менен кармалган. Бул жолу ал келтирген зыяндын көлөмү мурдага салыштырмалуу 3 эсе көп болуп чыкты. Дагы башка бир кызматтагы мыйзамсыз иштери аныкталган. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башчысы Калысбек Жумакановду алгач октябрь айында кармаган. Ал казынадан 31 миллион сомду урдоого шектелген. Ошол кезде Жумаканов айласын таап, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгып кеткен. Өттү деп 200 сомдон алынып атпайбы? Андай эмес. Калысбек Жумакановду УКМК кайрадан камакка алды. Анткени ага мурдагы жасаган мыйзамсыз иштерине дагы кылмыш иштер кошулду. Жумаканов кызматта отуруп квалификациялык талаптар жооп бербеген жана милдеттүү сынактан өтпөгөн кишилерди жумушка алган. Ошондой эле кызматкерлер сыйакы алганда опузалап акча талап кылып турганы аныкталган. Ага ылайык келтирген зыяны алдаганча көп 90 миллион сом экени аныкталган. Такталгандай, мамлекеттик инспекциянын директору 2017-жылдан 2020-жылдар аралыгында жалпы суммасы 90 миллион сомго ветеринардык дары-дармектерди жеткирүү боюнча туура келбеген келишимдерди түзгөн. УКМКнын маалыматы боюнча Калысбек Жумаканов биопрепараттарды жана вакциналарды жогорулатылган баада сатып алууда коррупциялык схема түзүп алган. Ветеринардык дары-дармектерди алуу боюнча пайдасыз келишимдерди түзгөн. Жумаканов учурда УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Аталган кызматтагы алешемдиктер жана шалаакылык боюнча 7 канал буга чейин бир катар маалыматтарды ачыктап чагылдырып келген. Өткөн жылы курамында нитраты ашыкча дарбыз коондор базарларды каптаган. Кийинчерээк базарда сатылган эттердин лабораториядан текшерилбегени, текшерүүдө касаптардын негизсиз акча чогултуу байкалган. Ал эми быйыл мал союлуучу жайлардын талапка жооп бербегени аталган кызматтагы кайдыгерлик билинсе, жыл башынан базарда сатылган сүт азыктарынын коопсуздугу суроо жаратууда. Кеше арыз жаздыңар деп окуучуларды коркутуп коюптур азыр. Кандай болуш керек? Чиста болуш керек да негизи. Ал арада сыртка экспорттолуп жаткан эшек этинин чырына да чекит коюлбай келет. Булардын баарына ветеринардык жана фитосанитардык кызматы жоопту. Мындан улам азыр тармактагы коррупциялык схемалар четинен аныкталып жатат. Андыктан бул тармактагы реформаны талап кылууда. Жылкы башка тоок болуп туруп, азыр ар бир бет врачка нагрузка 5-6 эседен көбөйүп кеткен. Ошонун баарын караш кандай болот? Карайт, бирок сапаты төмөн болот да. Малдын продукциясын пайдаланып аткан адам денсаулыгы таза болот, оор азаят. Бул эми бардыгыбызга эле белгилүү. Ушундай мамлекет көңүл буруш керек. Аталган тармакка жарандардын тамак аш боюнча кепилдиги милдеттендирилген. Бирок ишенип берген кызмат алгылыктуу иш тутпагандыктан түрдүү оорулардын да жайылуусун шарттоодо. Башкасы унутта калса да акыркы күндөрү сүткө болгон кооптулук күчөдү. Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы тарабынан базарда сатылган эт азыктарынын бардык түрү, сүт азыктары, жумуртка жана жашылчалардын мөмө жемиштердин коопсуздугу каралбай башаламан сатыкка чыгып жатканы маалым. Андан сырткары кызматка мал жандыктарды кооптуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөрүп туруу жүктөлүп, вакцина сатып алууга жыл сайын миллиондогон каражат бөлүнөт. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош. Ош электр ишканасынын мурдагы башкы директору Дыйканбай Даминов 1 миллион сом пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Финполго Б жабык акционердик коомунун директору арыз менен кайрылып, аталган ишкананын жетекчилигине чара көрүүнү суранган. Жабык акционердик коомунун өкүлү Ош электр ишканасына мурда тендерден утуп алып, аткарган иши үчүн бериле турган 6 миллион сомун сурап кайрылган. Андан соң ишкананын директору өзүнүн жеке банктык эсебинде пара түрүндө 1 миллион сом которушун талап кылган деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу 20 январда Дыйканбай Даминов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган факты жаза кодексинин пара талап кылуу беренеси менен кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Дыйканбай Даминов Ош электр ишканасына директор болуп 2013 жылы дайындалып, 6 жыл иштеген. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын тизмеси менен катышкан. Ташкөмүр шаарынын тургундары айылга жакын жайгашкан көмүр казуучу кенди жабуу талабы менен акцияга чыгышты. Жергиликтүүлөр кендин кесепетинен токой аянттары талкаланып, тоодой көчкү калктуу конушка жакындап калганын билдиришет. Айылдыктар бул багытта Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылууну көздөп турушат. Ал эми кенди иштеткен жеке ишкерлер баары мыйзам жолунда чечилсе дешет. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет. Мунун ар жагында айыл бар. Биздин ата бабабыз азыр дагы жашашат. Мал кел менен. Мунун нар жагында эле. Бул көчсө нар жакта айылга да көчөт, бул жакка дагы зыян тиет. Нокен районуна караштуу Шынсай 2 аймагында көмүр казуу иштери 5 жыл мурда башталган. Аны иштетүүгө 3 фирма лицензия алган. Мында чогулган жергиликтүү тургундар эгер казуу иштери токтотулбаса, жакынкы жылдары бийик тоо айылды басып калышы ыктымал деп кооптонуп жатканын айтышат. Мунун аркасында айыл бар. Мындайынан неме үйлөр бар да. Ошол үйлөрдө анан алар дагы кооптонуп атышат. Муну нары кулап кетеби же бери кулап кетеби? Ошодон дагы эл кооптонуп жатышат. Лескоздун ичинде экен мынакей мистелер турат, арчалар бар анча-мынча. Ошолорго кайсы мыйзамдын негизинде булар казып атышат. Ошону мындай бир укук коргоо органдары бир неметип берсе. Жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жараткан 3 фирманын көмүргендери мына ушул аймакта катар жайгашкан. Бул Нокен районундагы Кочкор ата токой чарбасына тиешелүү экендигин айтып атышат. Жергиликтүүлөрдүн негизги талабы бул экологияга олуттуу зыян алып келип атат. Ошондой эле бул жерде токой аянттарын кыйроого учуратып атат деген. 4 гектар жерге лицензия алган Накен ишканасы 2019 жылдан тартып казуу иштерин жанданткан. Өндүрүлгөн көмүр Өзбекстанга түз экспорттолот экен. Бирок өндүрүш жанданганы менен экология орду толгус зыянга учурап жатат дешет адистер.
Атыгүл былтыр экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын өкүлдөрү бул жайды текшерип келип, жеке ишкерди 247 000 сомдук доого жыккан эле. Бирок ага карабай кен иштетилип, айыл тургундарына коркунуч жаралып келет. Мына же токой толгон эле токой бочу. Жылгын деген кызыл китепте турат. Мисте, арча, кылым бой бүт кызыл китептеги нерселер багдарактардын баардыгы жок болду. Экинчиден, мына сайдан аккан суу нарынгалар күйүлчү. Любой аксакал мен жокто да сурагыла. Тилегибиз жабылыш керек. Болду, башка сөз жок. Шынсай 2 участогунда бул фирмадан башка Азимут плюс Ж жана Мерико компаниялары да көмүр казуу менен алектенет. Бул ишканалар бюджетке салык төгүп пайда келтиргени менен элдин талаптарын көңүл сыртында калтырып жатканы айтылат. Жер байлыгы элдин байлыгына тиешеси жок. Анткени бир 4 канадан пайдаланат, элге пайдасы жок болуп атат. Биздин да болгон талап эле ушу. Эч кандай элге бир же жолубузга, же болбосо бир электр энергиясына жардам берген ой аларда жок. Өздөрү гана чечип атат. Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар болуп атпайбы? Ушунчалык бомбалап койган азыр Кенге барган тургундар ишкана жетекчисине жолугушуп, өз талаптарын айтышты. Социалдык объектилерди куруп, айылдын инфраструктурасын чечип берүүсү керек дешет. Бул иштер этап менен аткарылаарын убада кылган ишкер ансыда айылды өнүктүрүү фондуна каражат которуп жатканын айтты. Мына ошолорду булар айтып атам, барып требование кылгыла. Ошол акча ушу именно 2% ушу айыл чарбасын өдөштүрүү, инфраструктураны жогорулатуу, айылдын турмушун оңдоо деген болот. Туурабы? Ошондон бери биз мына иштеп келатабыз. Мына колдон келсе эл менен ынтымакта иштеп атабыз. Айткандарын кылып атабыз. Эми элдер айтса требованиясын да эмнекени угуп көрөлү. Элге пайдасы жок болгондон кийин 3 жыл болду. Экологияны бузуп атат, жайытты бузуп атат. Жергиликтүү тургундарды мындай жооп ынандыра алган жок. Андыктан алар өлкө бийлигине кайрылууну көздөп жатышат. Бирок андан натыйжа чыгаары күмөн. Себеби экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция башкы прокуратурага көмүр казган ишкананын үстүнөн арыз менен кайрылган. Азырынча жыйынтыгы байкалбайт. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Сокулук райондук Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу 439 контурунун жашоочулары 3 күндөн бери жарыксыз калышкан. Бул аймакта электр энергиясына байланышкан көйгөй 2019 жылдан бери чечилбей келет. Айрым тургундар электр жарыгынын акчасын төлөй албай калышса, бүтүндөй айыл эли электр жарыгысыз калат. Буга электр энергиясынын баасы 77 тыйындан эмес, 2 сом 16 тыйындан болуп жатканы себеп болгон. Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу 439 контурунда айыл тургундары 3 күндөн бери электр жарыгысыз жашап жатышат. Айрым тургундардын жашоо шартынын оордугунан улам электр жарыгынын акчасын төлөй албай калышса, райондук РЭС тарабынан трансформатор автоматтык түрдө өчүрүлгөн. Элдияр Курманбеков үй бүлөсү менен Булгонушта 2017 жылдан бери жашайт. Көчүп келгенден бери эле электр энергиясынын көйгөйүн тартып келатканын айтат. Күн алыс жарык өчүп, алас келгенсип электр энергия үзгүлтүккө учураган күндөрү сууда чыкпай калып, бир топ түйшүк жаратат экен. Соңку 3 күндөн бери жарык күйбөй, үй муздап тамак аш даярдоодо кыйынчылык жаралганын айтат. Андыктан бала бакырасын туугандарын үйүнө жиберүүгө мажбур болгон. Жок. 3 күн болду уже бул свет жокчу. Ушундай проблема болот постоянно. Бул эми свет биринчи эле жолу эмес да, бул кышкысында именно ушундай суук малдар түшкөндө жылда проблема болот. Кышкысына жайкысы мындай деле көп деле проблема жок светтенчи. Бирок баякындай 2 сом 16 тыйындан төлөйбүз какштык. Ушу кыш келгенде эле баякындай 2 сом 16 тыйындан төлөгөнгө байланыштуу элдин көбү акчасын төлөй албагат да. Мисалы бир ай жаккан болсо, бир айда 5000, 6000, 10 миңге чейин жагып ийгендер бар экен да, көпчүлүгүчү. 150дөй түтүн жашаган бул аймакта көйгөй көптөн бери чечилбей келатканын айтышат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо андан кабары жок. Бул кызматка жаңы келгенин жүйө кылып, маселеге эми көңүл бура баштаарын убада кылды. Биринчи көйгөй агызды биздики эми болот. Свет маселеси да. Бурут этип суу чыгарганбыз каждый семья. Свет өчүп мынакей. Суу да чыкпады. Суу да жок. Бүгүнкү күндө булардын азыр өзүңүздөр кандай эле арызынын негизинде биз Сокулук районунун РЭС ишканасына кайрылабыз. Ал жерден кандай жооп берет, эми ошол учурунда такташып анан кийин чечишпесек, бүгүнкү күндө чындыгында эми ал тарифтердин эмне себептен ал 77 тыйындан же 2 сом 16 тыйындан коюлуп атканын биз билбейт экенбиз, бирок ошол арыздын негизинде тактаганга аракет кылабыз. Электр жарыгы байма-бай үзгүлтүккө учураганы аз келгенсип, электр энергиясына болгон баа да кымбат.
Бул ансыз да өп-чап күн кечирип келаткан жергиликтүү тургундардын капчыгына оорчулук келтирип жатыптыр. Ал жерде бүгүнкү күндөгү кадрлардын светке болгон карызы 398 миң сом карызы бар. Ошо 398 миң сом карыздын төлөбөгөндүгү үчүн өчүрүлгөн. Бул карыз бир айда чогулган карыз эмес. Булар акыркы 3 айдан бери светке колдонулган электроэнергиянын болгон карызды төлөгөн эмес да, ошон үчүн биз өчүрдүк. Азыр түшүндүрүп бердик. Ал жерде арыз жазса барып чыгып канча түтүн кошулуп, ошончо канча электроэнергиясын колдонуп аткан түтүндүн санына жараша биз 700 киловаттка чейин 77 миңден бөлүп эсептеп беребиз. Райондук электр энергиясын сатуу бөлүмү жарык бир күн мурун эле өчкөнүн айтып, тургундардын сөзүн жокко чыгарууда. Көйгөй ачык айтылган соң алардын өтүнүчү эске алынып, баалар арзандатылат деп убада берди. Бирок бул үчүн тургундар арыз менен кайрылуулары керек. Алардын арызын карап чыгууга да убакыт сарпталары эскертилди. Нуржан Султанбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек. Ош облусунун Алай районунун тургуну Алайбек коомчулуктан жардам күтөт. Ал мындан 10 жыл мурда көз оорусуна чалдыккан. Бир көзүнөн ажырап, эми экинчи көзүн сактап калуу керек. Ал үчүн ири суммадагы акчага операция жасалат. Бирок үй бүлө мүчөлөрү каражатка муктаж болгондуктан элден жардам күтүүдө. Бир тууган инем да үй бүлө кура элек, жаш окуучу, ушунун жашоосу ушундай болуп калабы деп. 32 жаштагы Алайбек 10 жыл мурда сол көзүнөн айрылган. Эми оң көзүнөн ажырап калуу коркунучунда турат. 2018-жылы көзүнүн көрүүсү начарлап, Москва жана Андижанда операция жасалган. Бирок натыйжалуу жыйынтык болгон эмес. Учурда таптакыр көрбөй калуусу ыктымал. Ага көрүү нервтери жабыркаган деген диагноз коюлган. Мен өзүмдө болгон каражатты 3 жылдан бери, 2018-жылдан бери операция, лечение, тем более меники только чет жерден гана болуп атат да. Бизде Кыргызстанда жасалбай турган операциялар болуп атат. Эми дарыгерлер тез арада операция жасоо керектигин айтышкан. Бирок ага Кыргызстандагы врачтардын мүмкүнчүлүгү жетпегендиктен Германияга барууну сунушташкан. Ал үчүн чоң суммадагы каражатты талап кылып турат. Жалпы 40 миң доллар табуусу керек. Бирок ага чамасы жетпегендиктен коомчулуктан жардам сурайт. Ага дагы көп убакыт керек экен, көп каражат керек экен. Биз жөнөкөй үй бүлө болгон үчүн буга чейин көтөргөнбүз, бирок азыр такыр кымбат да, мындай шайыбыз кетти да, ушу буну такыр көтөрө албайбыз. Ошондуктан ушуга ушунчалык жардам бергибиз келип атат, бирок сактап калгыбыз келип атат көрүүсүнчү. Көрбөй калса кандай болот деп. Ошого элге кайрылганмын. Жардам болуп калса, карымды элдер жардам берип калаттыр мүмкүн деп. Алайбек буга чейин үй бүлө курган эмес, мынтип дарты менен алышып убара. Анын бир туугандары да каражат топтошууда. Ошентсе да ири суммадагы каражатты топтоо кыйынчылыкты жаратып жатат дешет. Кайрылып кетет элем. Эгер колуңуздардан келсе, болгон мүмкүнчүлүгүңүздөрдөн этип жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Ошого жүрөгүм ооруп атат да. Анан кийин офтальмологдор айтып атат, ушул клеточный терапияны кылып көргүлө, ушул дагы сактап калышы мүмкүн. Зрениясын десе, ошого дагы аракет кылып көрөлү деп үмүт кылып, ошо элден жардам сураганбыз да. Коомчулук көрсөткөн жардам бир жарандын өмүрүн сактап калууга көмөк болот. Андыктан кайдыгер карабаган жарандар төмөндөгү даректер боюнча жардам көрсөтсө болот. Байланыш телефону 0770 59 47 07. Сбербанк 22 02 272 97 75 435. Элсом 0770 59 47 07. Алмагүл Эркебагызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош. Бишкекте Роза Айтматованын атам жөнүндө аттуу эскерүү китебинин бет ачары болуп өттү. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын конференция залында өткөн иш-чарага Кыргызстандын илимий жана чыгармачыл интеллигенциясынын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана Айтматовдун үй бүлө мүчөлөрү катышкан. Бул китеп Кыргыз патент тарабынан 2020-жылы тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата мамлекеттик жана расмий тилде 500 нускада чыгарылган. Айтматованын аталган эскерүү китебинде 20-кылымдын 37-жылында репрессиянын курмандыгы болгон мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматовдун эл чарбасынын өнөр жайынын пайдубалын түптөөгө кошкон салымы архивдик материалдардын негизинде чагылдырылган. Кыргыз патент тарабынан басмадан чыгарылган китептин 200 даанасы авторго берилген. Ал эми калгандары республиканын бардык китепканаларына жиберилген. Ал эми кызыккан окурмандар китептин электрондук версиясын Кыргыз патенттин расмий сайтынан кыргыз жана орус тилдеринде окуй алышат.
22 январда төңкөсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Кээ бир жерлерде бурганак болот. Жолдорго муз тоңот. Алдыда сиздерди толук аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Саламат алыңыздар.